Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Саламатсыздарбы? Менин Дубайдан жазган салам кат YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Биз сиздерге Мухаммед Якут, Нургүл кызым үчөөбүз Дубайдагы эң чоң, дүйнөдөгү жап-жалгыз Куран паркынан кызыктуу маалымат тартып сунуштамакчыбыз. Assalamu alaikum, урматтуу биздин катталуучулар, биздин көрөрмандар, баарыңыздарды кирип келген ушул ыйык орозо Рамадан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктагым келип турат. Ушул ыйык айда биз жаркыраган сонун ушундай дүйнө жүзүндөгү бир чоң Куран алгачкы парктардын биринде туруп турабыз. Бул жерде бүгүн биз сиздерге көптөгөн жакшы кызыктуу бир саякаттоо менен кетебиз деген ойдомун. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Кеттик анда эмес. Куран паркы боюнча маалыматтарды айтсак, бул жердин аянты 6000 гектар экен. Анан артта көрүп тургандай үңкүрдө 6 пайгамбардын окуясы боюнча айтылган, анан ал боюнча да айтабыз. Анан бул жакта Муса алейхисаламдын фараон менен болгон окуясы боюнча деңизди бөлүп өткөн боюнча окуяны бул жакта көрсөтүлгөн, сүрөттөр менен анда видеону көрөсүздөр. Бул жакта болсо Куранда айтылган, Куран сүннөттөрдө, хадистерде айтылган өсүмдүктөрдүн түрлөрү, 50дөн ашуу түрү ал жакта көрсөтүлгөн. Аны да сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен бирге Урматтуу көрөрмандар, жасаучулары, биз ушул жогоруда аталып өтүлгөн айнек мүчөсүнө келдик. Бул жакта эми жалаң биздин Куранда, Суннада келтирилген бардык пайгамбардын кеңештеринен болгон өсүмдүк, жер-жемиштердин бакчасы. Бул жерден мен сиздерге азыр кеңирээк тааныштырып өткөнгө мүмкүнчүлүгүм бар. Сиздер менен бул маалыматтар менен бөлүшкөнгө келдим. Бул менин сол жагымда турган бул баракча, бул бизге белгилүү болгон алифки зайтун деп болот. Ошол баракча жанында турабыз. Бул баракча биздин мусулмандардын бегили жалпы адамзаттын жашоосундагы пайдасы зор экенин баарыбыз билебиз. Себеп дегенде бул бактын өзүн, анын мөмө жемишин пайгамбарыбыз бизге дары катары айтып кеткен. Жана бул өсүмдүктү биз дары катары күндө колдонуп, тамак-аш менен аралаштырып жеп туруп, бул биздин ден соолугубузга, ошол эле биздин ибадаттарыбызга чоң жардамы тиет экенин билебиз жана белгилеп өтө кетели. Бул жерде ошол ар бир баракчанын өзүнүн ичиндеги болгон витаминдери, организмге керектүү болгон баардык микро, макро элементтер деп коебуз. Ошол нерсенин баардыгы бар. Ошон үчүн эгерде күнүнө сиз бирден 2 талдан оливка, зайтун мүчөсүн жеп турган болсоңуз, бул сиздин жүрөк ооруларыңыздын жана ашказан ооруларынын алдын алып, сизди ден соолугуңузду чыңдууга мүмкүнчүлүк берет. Себеп дегенде, бул зайтун баракчасынын составында, курамында дейбиз, көптөгөн темир минералдары бар, жана башка көптөгөн биздин саламаттыкта, чын соолукта жашай туручу жакшы пайдалуу заттардын бар экени бизди кубандырат. Ал эми биз кийинки дагы башка өсүмдүктөргө өтөлүк. Ал эми менин кезектеги сиздерге тааныштыра турчу өсүмдүктөрүмдүн бири бул кара зире. Биз азыркы таңда биздин коомдо жалпы жер жүзүндө эң популярдуу десеме жаңылышпайм болуп жаткан өсүмдүк майларынын бири бул кара майы. Мүмкүн сиздерге кызык болгон чыгар. Сиздер мүмкүн угуп жаткан чыгарсыздар. Телевизордон болобу, интернет убактарынан болобу, кара зире майы, кара зире деп. Бирок мүмкүн сиздер кандай болуп өсөрүн билбейсиздер. Ошон үчүн мен сиздерге көргөзө кетсем, кара зире өзү кандай
өсүмдүк экен, кандай өсүп жатат, мүмкүн сиздерге бир көрүү кызыгуу жаратат. Дал ушул мүмкүнчүлүк бүгүн бизде бар. Себептен мен ушул бакчанын ичинде кара зере өсүп турган ушул атайын бөлкөгө келип турам. Өзүм кубанычта болуп турам. Себеби бул кара зере майы, бул биздин Куранда, биздин сүннөдө пайгамбарыбыз айтып өткөн кара зере майы бул өлүмдөн башка нерсенин баарына дава. Менин кийинки сиздерге тааныштырып турган жемишимдин бири бул анар. Анар бул биздин мамлекетте Орто Азияда деги эле дүйнө жүзүнүн көп бөлүгүндө биз көрүп таба ала турган жемиштердин бири. Бул анар бакчасы, анар жемиши өзү Куранда белгиленген. Куранда Аллах тарабынан түшкөн аяттар дагы бар бул жемиш тууралуу. Себеп дегенде бул жемиштин адам затына болгон, анын негизинде адамдардын ден соолугуна болгон пайдасы өтө чоң. Анын бири болуп анарды күнүмдүк тамак ашка аралаштырып жеп, бул биздин эске тутуу жөндөмүбүздү жакшыртат. Айрыкча аял затынын сулуулугуна, теринин оңолушуна эң чыңгыз салынып чыгылган ар кандай минералдуу жана витаминдердин курамына ээ болгон кызыл кандуу анар жемиши дагы ушул кичинекей болгон бакчанын ичинде Куранда киргизилген жемиш катары белгиленген. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, Рамадан айынын келиши менен көптөгөн анар жейлик, каныбызды толуктайлык, эске тутумубузду жакшырталык. Себеп дегенде Куран жактуу, Куран үйрөнүү, дин таануу бул. Дин таануу үчүн эң негизи таза эске тутуу жөндөмдүүлүгү керек. Ошондуктан мен өзүм сиздерге дагы бир жолу анар жемишин күндө жеп туруңуздарды өтүнөм. Бул бакча болсо, лимон мөмөсү, биз өзүбүз күнүмдүк турмушта колдонуп жаткан кадимки лимондун мөмөсү келе турчу бакча. Ал эми бул төмөндө турган бул жашыл жалбырактуу бул эмне деп чыккан болсоңуздар, бул ошол лимондун жалбырагы. Кытайда өсүп турган лимондун жалбырагы. Биздин сунна деген сөзүбүз бул пайгамбарыбыз айтып кеткен жана пайгамбарыбыз өзү күнүмдүк турмушунда тамак аралаштырып кошуп жеген ушул лимондун жалбырагы мөмөсү аркылуу көптөгөн дарттардан арылган. Ошон үчүн албетте мен дагы өзүмдүн көрөрмандарыма, жалпы монун мусулман биз туугандарыма сунуштап кетмекчимин. Бул сиздер көрүп жаткан кичинекей жашыл жалбырактуу чөп деп ойлосоңуздар мүмкүн. Бирок бул өсүмдүк болсо биз кадимки билген, биз көбүнчө биздин апаларыбыз, эжелерибиз камыр, нан жасаган учурда биз үстүн сере турган жыттуу, даамдуу данчалардын бири бул кунжут. Болбосо бизге кеңирээк тараган кунжут өсүмдүк майы деп дагы койгон бир аты бар. Ошол сиздер көрүп турган өсүмдүк дагы ушул кунжут деп аталмакчы. Бул өсүмдүк дагы биздин сүннада, ошол Куранда биздин пайгамбарыбызга айтылган өсүмдүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Бул өсүмдүктүн дагы пайдасы абдан чоң. Ал биздин бөйрөк, жүрөк жана кан айлануу системасын жакшыртуучу сапаттарга ээ. Ошондуктан көп нанга аралаштырып, көп өзүңөр сүйүп жеген камыр тамактарын аралаштырып жесеңиздер, ден соолугуңуздарга зор пайдасы тиет. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Бул өсүп жаткан өсүмдүк болсо, биздин бөбөктөрүбүз, кичинекей бөбөктөрүбүз сүйүп жеген таттуу жүгөрү. Сиз мүмкүн мурун кийин ойлоп көрбөгөн чыгарсыз, бул таттуу жүгөрү биздин Куранда жазылган аяттарда бар экенин. Бирок азыр мен сиздерге айта турчу бир табышмактын жолу бул чындыгында бар жазылган.
Аллах Таала тарабынан өзү атайын бизге ушул таттуу жүгөрүнү жеңиздер деп сунушталган. Себеби неге десеңиз, азыркы убакыттагы биздин көп кант оорусу деп коебуз го. Ошол кант оорусу менен ооруган адамдар ушул таттуу жүгөрүнү күнүнө жей турган болсо, күнүнө колдоно турган болсо, ошол кант оорусунун өзүнүн арылуусуна 80% мүмкүнчүлүктөр бар деп биздин азыркы күндүн врачтары, иммункоздор ойлоп текшерип чыгышкан. Ошол үчүн бул таттуу жүгөрү дагы бизге пайдалуу экенин унутпайбыз. Аны дайым жеп жүрүңүздөр. Өзгөчө кичинекей өсүп келе жаткан балдарыңыздарга таттууну абдан жакшы көрө турган болсо, шоколад болобу же ар кандай таттуунун түрлөрүнөн сактап, балдарыңыздардын жана өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүү үчүн ушул Куранда келтирилген таттуу жүгөрүнү жеп туруңуздар. Бул сиздер көрүп турган сулуу жалбырактуу кайсыл өсүмдүк дей турган болсоңуз, бул албетте биздин жүзүм. Бал ширин таттуу болгон жерде өскөн жүзүм дарактысы. Бул даракта дагы биздин Куранда жана сүннөт китептеринде жүргүзүлгөн. Жүзүмдүн курамында антиоксиданттар деген жана витаминдерге бай болгон составындагы эң бир бай азыктарга ээ болгон жемиштердин бири болуп эсептелинет. Эгерде сиз эртең сухурга же ооз ача алдында ифтарга эмне жешиңизди билбей турсаңыз, же таңертеңиз тартпай турган болсо, анда менин сизге кеңешим жүзүм банетчесинен жей турган болсоңуз, ал сизди эртеңки таң аткандан күн батканга чейин топ жана көңүлүңүздү ачык кармап жүрөт. Себеби жүзүмдүн курамында биздин организмибиздин ичкүү витаминдерди ала турган баардык минералдардын баары бар. Мен сиздерге сунуштап өтмөкчүмүн. Жеңиздер, оорубаңыздар дагы бир жолу. Жана ошону менен бирге биздин пайгамбарыбыз жана Аллахтын айткан мөмө жемишим менен ибадаттуу эң бир жакшы бир нерселердин мен сиздер менен азыр жогоруда Куранда жана Сүннөдө келтирилген өсүмдүктөрдүн, жемиштердин бөлүгү менен тааныштырдым. Бирок мен жогоруда санап өткөн жемиш нерселердин сырткары Куранда көптөгөн андан да пайдалуу көп сандагы жемиштер жазылган. Тилекке каршы анын баарын айтып отуруу чоң убакыт талап кылат. Мен сиздерге үстүктөн ушу биздин мамлекетибизде, Орто Азияда өсүп турган өсүмдүктөрдүн бири болгон кыяр, сарымсак, имбир жана башка биз күнүмдүк жашообузда колдонуп жүргөн көптөгөн өсүмдүктөр Куранга жана Суннага киргизилген. Албетте Аллах Таалабыз адамзаттын жер жүзүнө жашатып түшүргөндөн кийин биздин жашообузга, биздин ден соолугубузга зыяны жок, пайдалуу боло турган баардык өсүмдүктөр жер жүзүнө келген. Ал жалаң адамдын жакшы жашоосу үчүн, Аллахка жакшы ибадат кылуу үчүн, күчтүү чын ден соолукка болуу үчүн бизге Аллахтан берген берет деп айтсам да жаңылышпайм. Ушул келген Рамадан айы менен урматтуу туугандар, баардыгыңыздар ушул мен жогоруда айтып өткөн өсүмдүктөрдү көптөн жеңиздер, оорубаңыздар. Аллахым ооруп жаткан пенделер болсо шифасын берсин. Ушул өсүмдүктөр аркылуу биз кылган, мен сиздерге тааныштырган өсүмдүктөрдүн функциялары аркылуу жана биз өзүбүз себепкер бололук. Эң негизгиси көп жейли. Ушул өсүмдүктөр эгер биздин бакчабызда жок болгон болсо, биз аны өзүбүз отургузуп, өзүбүз эгип, өз колубуз менен көбөйтүп, үй бүлөбүзгө, жалпы уктуган эки коомго, мамлекетке жайылтууга өзүбүз далалат кылалы. Аллахым жардам берсин. Ал эми бул Араб Эмираты Дубай шаары өзүңүздөр билгендей климаттын ысуuna байланыштуу көптөгөн өсүмдүктөр өсө бербейт. Ал эми биздин дейиштей болгон
барсаңыз да албетте өсүмдүктөрдүн 80-90% жөн гана өсүүгө мүмкүнчүлүктөр бар туугандар. Ошон үчүн мен дагы каалап кетет элем, биздин мамлекетибизге дагы мүмкүн мен жогоруда айткан өсүмдүктөр жок болсо, ошол өсүмдүктөр барып өсүп, элибиз күчтүү, ыймандуу болуп, бактылуу бир коом болсо деген каалоо тилегим менен айтып кетмекчимин. Мен ушул бүгүн кереметтүү ушу бакчанын ичинде жүрүп, көңүлүм абдан кубанып турат. Азыр болсо мени күтүп жаткан кереметтүү адамдар менен бара жатамын. Анда эмесе, урматтуу катталуучулар, урматтуу көрөрмандар, чогуу бирге көрүшөлүк. Урматтуу туугандар, мен ушундай жакшынакай жерде биздин жакшынакай жердештерибиз менен отуруп, чер жазышып абдан кубанычта болуп турам. Ушул ыйык айдын кирип келиши менен биз дагы ниет кылып, Аллах Таалага кулчулук кылып, ибадат кылып, ушу Аллахтын 99 ысмын үйрөнүп, ушу сиздер менен бөлүшөлүк деген бир жакшы ниетте турабыз. Себеп дегенде ушу биздин хадистерде Тирмизи, Бухари деген сыяктуу далилдүү келтирген хадис китептеринде айтылгандай, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып өткөн, эгерде кимде ким кайсы момун мусулман пендеси Аллахтын 99 атын жатка билген болсо, анда бейиштин эшиктери ачылып, ал пенде түздөн түз бейишке киргенге мүмкүнчүлүгү бар деп бизге жакшы бир жаңылыгы менен бөлүшүп өткөн. Ошон үчүн биз дагы ушул ыйык айдын келиши менен биздин ушу жакшынакай жердештерибиз менен сиздерге ушул биздин кичинекей болгон маалыматыбыз менен бөлүшүп, бирге үйрөнөлү деп турабыз. Буюрса, Якут Абибеже менен баарлашып, чер жазышып, абдан бир жакшы маек болчудай болуп атат. Биз менен болуңуздар, кызыктардын баары алдыда. Рахмат Нургүл эже, аябай маегибиз аябай кызыктуу болуп атат. Биз Аллах Тааланын ысмын айтып, пайгамбарыбыздын баскан жолун, сахабалардын баскан жолун Рамазан күнүндө пикирлешип, ой бөлүшүп, бири-бирибиздин ыйманыбыздын күчөгөнүгө себепкер болуп атабыз. Аллах Таалам өзүнүн аттарын Куранда, хадистерде сыпаттап кеткен. Мен Ал-Хашр сүрөсүнөн 22 аяттан 24 аятка чейин окуп берейин. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлаху-ллази ла илаха илля хува алимул гайби ваш-шахада. Хуар-рахманир-рахим. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Машаллах, Якут, Аллах разы болсун, сенин окуган Хашр сүрөмөн. Албетте туугандар, бул сүрөдө Аллах Таалам өзүнүн бизге момун мусулмандарга берген сапат ысымдарынын жарым гана бөлүгү болду десем жаңылышпайм. Ал эми ушул Куранда жалпы хадистерде келтирилген 99 ысымына биз кененирээк маанилүүрөөк, кененирээк ушу баарлашсак. Рахмат, Нургүл кызым, Мухаммед Якут. Ошол бейиштин багындай болгона, дүйнөдөгү жалгыз, Аллахтын жалгыз китеби болгона, Куран китебинин дүйнөдөгү жалгыз Курани паркында, ушинтип менин каналдын көрүүчүлөрүнө, жалпы эле кыргыз элибизге ушундай бир Кудайдын улуу күндөрүндө бир жакшы
пайдалуу маанилүү бир ойлор менен бөлүшүп отурганыңар үчүн силерге дагы ыраазычылык билдирем. Эми Аллахым өзүнүн улуу күндөрүндө, өзүнүн ар бир күндөрүндө ушул жогоруда силер токтолуп өткөн Аллахтын өзүнүн 99 көркөм сыпаттарын окуп үйрөнүп эле ким калбастан амал кылып жашоого Аллахым ар бирибиздин зээнибизди ачсын, ар бирибизге кубат берсин. Мен эмесе ушул Алла Тааламдын алгачкы 39 көркөм ысымын кыргызча маанисин айтып берсин, айтып бергенге аракет кылсам силерге. Я Аллах, бул Алла Тааламдын эң негизги көркөм аты. Ушул көркөм ысымды күн сайын 1000 жолудан кайталап жүргөн кулуна Алла Таалам өзү ошол кулунун ыйманын бекемдетип коет экен. Ар-Рахман бул мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Ар-Рахим өтө ырайымдуулугунда чек жок деген маанини берет. Аль-Малик падыша. Ал кандай башкарам десе да ал өзү билет. Ал улуулардын улуусу. Аль-Куддус бул эң ыйык, эң таза, өтө пак деген маанини берет. Кимде ким ушул көркөм ысымды күн сайын 100 жолудан кайталап жүрсө, Аллахтын каалоосу менен руханий төсөлдүктерден арылат, уайым кайгыдан арылат дейт. Ассалам эсендик берүүчү, жетишпөөчүлүктөн аруу. Кимде ким ушул көркөм ысымды 99 жолу окуп жүрсө, Аллахтын каалоосу менен ал оорулардан айыгып кетет. Аль-Мумин коргоочу, ишенүүчү. Аль-Мухаймин үстөмдүк кылуучу. Кимде ким ушул көркөм ысымды дарат алып, 2 ракат намаз окуп, намаздан кийин үзбөй 100 жолудан кайталап жүрсө, Алла Таала ал кулун руханий жактан тазартып коет. Аль-Азиз улуу, кубаттуу, чексиздиктин, кенендиктин ээси дейт. Аль-Жаббар өтө өктөм, бийлик менен күч кубаттын ээси. Анын күч кубатында чек жок. Аль-Мутакаббир улуулук жана бийиктиктин ээси. Эгер кимде ким ушул көркөм ысымды көп зикир кылып жүрсө, Аллахтын каалоосу менен ал кишинин коомчулуктагы зоболосу бийик болот. Аль-Халик жаратуучу. Ал макулуктарын өз эрки менен жаратат. Аль-Бари жаратуучу, жоктон бар этүүчү. Ал өзү жараткан макулуктарына түрдүү форма жана түрдүү бейне берет. Аль-Мусауир келбет берүүчү. Өзүнүн каалоосу менен ал өзү жараткан ар бир нерсесине, ар бир кулуна өзгөчө келбет берет. Ушул Аль-Халик, Аль-Бари, Аль-Мусауир Аллах Тааланын ушул 3 улуу көркөм ысымын айрыкча балалуу болбой жүргөн жаш келинчектер, жаш жубайлар, же болбосо бала күтүп жаткан келинчектер көп кайталап жүрсө, Аллахтын каалоосу менен алар күткөн наристе өзгөчө келбетке, өзгөчө сулуу, өзгөчө ыймандуу болушунан кабар берет экен. Андан кийинки ысымдары. Аль-Гаффар өтө кечиримдүү. Бул дүйнөдө ал өз кулдарынын күнөөлөрүн кечирип, кыяматта да күнөөлөрүн кечирет. Аль-Каххар өтө үстөм, өтө каардуу, өзүнө каршыларды каттуу азап менен коргойт. Аль-Ваххаб өтө жоомарт, өтө берешет. Аль-Раззак ырыскы берүүчү,
тамак берүүчү, өз кулдарын, өз макулуктарын азыктандыруучу деген маани. Аль-Фаттах жакшылык жасоочу, чындыкты ашкерелеп, жалганды колдобоочу деген маани. Аль-Алим баарын билүүчү, терең билим ээси, ал билбеген эч нерсе жок. Алла Таала билүүчүлөрдүн билүүчүсү. Аль-Кабир кысып коюучу, ал каалаган макулугуна өз рызкысын берет, а эгер каалабаса, анын рызкысын кысып коет. Аль-Басит кенен кылуучу, кеңейтүүчү. Аль-Хафид түшүрүүчү, Алла Таала капырлардын тозоктун түбүнө түшүрөт жана аларга кайгы, муң, зар, азап берет. Эгерде ушул көркөм ысымды көп зикир кылып, эгер Алла Тааланын ушул көркөм ысымын көп зикир кылып жүргөн кулуна жаратуучубуз ал жасаган бардык дуаларын кабыл кылат. Аль-Рафи көтөрүүчү, бийиктетүүчү, өзүнө жакын кулдарынын беделин бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да көтөрүп коет. Аль-Муиз кубат берүүчү, ал өзүнүн момун кулдарына мыкты кубат берет, сүйүктүү кулдарынын күнөөлөрүн кечирет. Я Музилу даражаны төмөндөтүүчү, кемсинтүүчү. Я Самию угуучу, ал жашыруун купуяларды да угат. Ал Басиру көрүүчү, ал ачык нерселерди да, купуя нерселерди да угуп сезип турат. Андан эч нерсени жашыра албайт. Я Хакам өкүм чыгаруучу, даанышмандыктын ээси. Я Адил адилеттүү, ал өзүнө жана башкаларга адилетсиздик кылууга тыюу салат. Я Латиф сактоочу, жакшы мамиле кылуучу. Кимде ким ушул көркөм ысымды 133 жолудан кайталап жүрсө, Аллах Тааланын каалоосу менен анын ырыскысы мол болот, көздөгөн максат тилектерине жетет. Я Хабир билүүчү, ал эмне болгонун жана эмне болорун билет. Аль-Халим күнөөлөрдөн таза, күнөөлөрдөн тазалоочу, азаптардан куткаруучу. Кимде ким ушул көркөм ысымды кагазга жазып, ошол сууну бир нерсеге чачып койсо, ошол жерде иншалла кут жана береке болот дейт балдар. Мына Аллах Тааланын ушул 33 алгачкы көркөм ысымына кыскача токтолуп өттүк. Силер ушул жерден ушул көркөм ысымдардын биздин коомдо, досторуңарда, замандаштарыбыздарда ушул ат коюлган аттарды кездешип эле жүрөт да. Ал кандай маани беришин деле анча көңүл бөлбөйбүз. Алар ошончолук Аллах Тааланын урматына коюлган деген түшүнүк анча эле оюбузга келе бербейт да. Демек, ошол аттардын баардыгы, мисалы Аль-Ваххаб, Аль-Халим, Адил, Адыл, мисалы үчүнчү, Кахар, Жапар деген аттардын баардыгы ошол эмнекен Алла Тааланын көркөм ысымдарынан алган экен. Сен өзүңдүн атың мисалы үчүн? Мухаммед Якут, менин атым Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын аты Якут деген бул ыйык таш болгон, кымбаттуу. Анан Якут деген да пайгамбар болгон. Мен мындай ой келди да, азыр Аллахтын ысымдарын окудуңуз. Мен билген боюнча 33 ысымын окуп, маанисин айттыңыз. Бир затты же бир нерсени мындай сүйө билиши үчүн ошол жөнүндө мындай тааный билиш керек экен да. Маалымат ала билиш керек экен. Мисалы, Аллах жөнүндө билиш үчүн сөзсүз эле бир исламдык университетте окуштун кереги жок. Эгерде Аллахка сүйүнүп жетөбүз десек, ушинтип, мисалы азыр сиз окусаңыз, мен азыр өзүм аябай пайда алдым да. Канчалык азыр мээримдүү, бийик, канчалык Аллахтын сыпаттарына котормосун билсем, мен дагы азыр ушул жерде Аллахка болгон сүйүүм дагы күчөдү да. Биздин, демек мен айтайын дегеним,
Аллахтын бизге берген убакытты ушинтип жакшы сөздөр менен Аллах жөнүндө сүйлөшүп, пайгамбарыбыз хадистер жөнүндө сүйлөшүп өткөрсөк дагы бизге пайда болот экен жана жүрөгүбүзгө дагыра болот экен. Демек, ушул Аллахтын көркөм сыпаттарын балдарыбызга ат коюуда да эстейт экенбиз, туурабы? Мындай сен окуган хадистерди окуганда, мындай биз Куран паркына келип, ошол биз жеп жүргөн эле жүзүм Куран китебинде анар мисалы үчүн, туурабы? Мына бул алив майы мисалы үчүн, хурма жеп гана тип болчу элек. Эми биз ошол дарак каерде өсөт, кандайча ал Курандын кайсы аяттарында келгендиги жөнүндө эмне кылдык? Маалымат алдык. Эми муну менен дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, субханалла, Аллах таалам ушу сиз айтып азыр окуп өткөн ысымдар менен биз жогоруда көргөн бул өсүмдүк жер жемиштер менен Аллахтын дагы да бизге болгон баягы сүйүүсү да, мээримдүүлүгү. Себеби Куран Каримде дагы айтылат, Аллах таалам айтып жатат, мен дейт, эгер дейт ата эне дейт да баласын кандай сүйсө, мен пенделеримдин баардыгын дейт, мен ата энесинен акша сүйөм дейт да. Субханалла. Бул деген ошо бизге болгон Аллахтын мээримдүүлүгү, сүйүүсү, ошол берген рызкы, ушул биз көрүп жаткан могу бак-дарак, жер жемиштер баардыгы ошо Аллахтын бизге ашыкча сүйүүсү. Өзүңүз азыр бир ысымын айтып өттүңүз, Ар-Рахман, Ар-Рахим деп. Субханалла, бул нерсе дагы мен ойлойм, ар бир баягы жүрөгүндө Аллахты жашаган инсан, мусулмандардын дагы да баягы сүйүүсүн арттырат да, дагы да изденүүгө, дагы да ибадат кылууга бир түрткү берген бир сезимдерге мени да бир абдан бир алып кетип жатат. Иншаллах ушу Аллахым баарыбызга насип этсин, баарыбызга жеңилдиктерди берсин. Ушул атын үйрөнүү менен Аллахты мындан да жакшы тааныйлык. Аллахым айтып жатат, мени чакыргыла дейт. Ал эмне үчүн ушул Куран Каримде өзүнүн атын айтып кетти? Себеби ал айтат, мени ушул ысымдарым менен чакыргыла дейт. Мен силерге келем дейт. Субханалла. Мен бир адамды жакшы көрсөм, досум, курбум, эжем, апам деп ушундай сүйүүнү менен аларга бир жардамга болобу чакырам. Аллах таалам дейт, субханалла, ушул аттар менен Я Карим, Я Разак, Я Фатах. Бул кандай гана сонун ысымдар. Эгер ушинтип ар бир момун мусулманы кандайдыр бир муктаждыкка, жардамга ээ болуп турган болсо, биз бул аттарды жөн гана айтып өтүп кетпестен, урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, сиздер дагы ушул аттардын арты менен дуа кылыңыздар, сураныңыздар. Албетте Аллах биздин угуп туруучу зат, Ас-Сами дедик, Аль-Басир, көрүп туруучу зат, албетте бардыгын берет. Бизди жоктон бар кылган Алла Таалага шүгүрчүлүктөр болсун. Ушундай бизге нематтарды берип койгонуна шүгүр кылалы. Аллах Тааланын 99 көркөм сыпаттарын, ысымдарын билүүгө, үйрөнүүгө, ага амал кылып жашоого далалаттаналы. Анан достор, Аллах Тааланын ысымдары боюнча дагы жакшы маалыматтар, таасирдүү информациялар болсо, комментарийге жазып бөлүшсөңөр, биз дагы сиздерден пайдаланабыз. Достор, биздин кийинки маегибиздин арканда көрүп турганыңыздардай Муса алейхисаламдын деңизди бөлүп өткөн боюнча болмокчу. Биз азыр мына жасалганын жанынан көрүп, аябай таасирленип, Аллахтын кудуретин байкап атабыз. Бул аябай мужиза, деңизди ортосунан бөлүп өтүп кеткен. Анда эмесе кийинки сөздү Миргүл эжеге берем. Ооба, туура айтасың, Якут. Абдан баягы бир кандайдыр бир толкундануу сезимдери мени да курчап атат. Ошо канча кылым өтсө дагы ошол биздин пайгамбарларыбыз жашап өткөн, кыйналып өткөн тарыхтагы окуялар унутулуп калбастан, азыркы замандын заманбап бир технология, дизайндар менен ушундай кылып окуяны чагылдырганы бул абдан кубанычтуу. Бул бизден кийинки биздин момун мусулман инилерибизге, сиңдилерибизге, ошол эле эже, ата эне бир туугандарыбызга бир чоң эскертүү жана бир исламды дагы да тереңдеп, жакшылап изилдөөгө бир чоң жардамын тийгизет деген ишеничтемин. Бул эми Муса пайгамбарыбыздын, Муса алейхиссаламдын өмүр баянына да токтоло кетсек, абдан кызыктуу. Менин билишиме караганда баардык мусулман пендеси бул окуяны билет.
албетте байыркы шаар, байыркы мамлекеттин бири болгон Египет, ошол убакыттагы фараондун баягы кордугу, ошол убакыттагы мунафиктер деп коебуз, баягы Аллахка ишенбеген, көз боечулук, сыйкырчылык менен алектенген адамдар коому ушул чагылдырылган. Бул суунун ошо келип калган тарыхынын негизги себеби баягы Аллах Таалам өзүнүн кудуретин ушул Муса алейхиссалам аркылуу бизге үлгү катары, бизге сабак катары берген. Өзүңүздөр билгендей, баягы фараондун кордугуна чыдабай, фараондун Аллахтын бар экенине күбө болбой баш тарткандан соң Аллахым ушул Муса алейхиссалам аркылуу ушул деңизди кесип өткөрүп, биздин сүйүктүү пайгамбарларыбыздын бири болгон Муса алейхиссаламды аман ошол убакыттагы Аллахка ишенген момун мусулмандар менен куткарып калган күнү. Албетте бул окуялар кубанычтуу жана кайгылуу деп айтсам дагы жаңылышпайм. Бул жерден биз мисалы ушундай заманбап технология, дизайн менен салынган ушундай бир жакшы жерлерди көрүп, өзүбүзгө биринчиден сабак, ыйманыбыздын мындан ары курчушуна, тарыхты унутпай, ушу ислам динине канча деген пайгамбарлардын салымы кеткен, эмгеги кеткен, биз ошолорду кийинки муундарга өткөрүп берип, кийинки биздин мусулмандарыбызга бир жакшы сабак болушуна биз дагы чоң салымыбызды кошуш керек деп ойлойм. Анан мен айтмакчы элем, достор, биз менен бирге болуңуздар. Биз дагы кийинки маалыматтар боюнча бөлүшөбүз. Дубайдагы Курани парк боюнча. Анан Дубайда дагы мекендештерге айтмакчымын. Бул жакты келип сөзсүз көрүңүздөр, үй бүлөңүздөрдү алып келиңиздер. Аябай кызыктуу экен. Биз аябай таасирдүү болуп, мындай бул жака келип Аллахка болгон, пайгамбарларга болгон аябай сүйүүбүз күчөп жүрөбүз. Андан رفيقي لا تعذبني وعني دوم لا تبخل رفيقي لا تعذبني وعني دوم لا تبخل ولا تجفى أبد عني ولا تقسى ولا تزعل ولا تقسى ولا تزعل يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم وش جرى مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل Урматтуу биздин катталуучулар, биз азыр жаңы эле бул ошол үңкүрдүн ичинен чыктык. Абдан кызыктуу болду, жакшы бир жаңылоо менен чыктым десем дагы жаңылышпайм. Себеп дегенде бул үңкүрдүн ичине тилекке каршы баягы толук түрдө видео тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анда мүмкүнчүлүк берилбейт экен тилекке каршы. Бирок ага карабастан, эгерде ушул жака келип көрөм дей турган болсоңуздар, мен силерди чакырмакчымын. Себеп дегенде абдан кызыктуу, ар бир пайгамбарларыбыздын ушул пайгамбарларыбызга келген ачылуулар, Аллах тарабынан келген түшкөн аяттар, ошол эле биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын учурундагы мушриктер баягы Меккеден Мединага хижра деп коебуз, орун которуу, жашап жаткан жерин которуу деген сөз болуп эсептелет араб тилинен которгондо. Ошол убакыттагы мушрикиндер деп коебуз, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыгып, анын айткан туура насааттарына баш ийбестен пайгамбарыбызды мажбурлашып, сен бизге бир кандайдыр бир сыйкыр нерсе көрсөт, ошо эгер сенин Аллах бар, жалгыз дегениң чындык болсо деген бир мажбурлоодон улам биздин пайгамбарыбыз сүйүктүү Аллахтан дуанын аркасы менен ушул айды экиге бөлгөн бир кереметтүү сыйкырдуу бир окуясын дагы көрө аласыздар. Бул жактан абдан кызыктуу экен, баарыбызга жакты, кубанычтуу болуп чыга келдик. Мен сиздерди чакырмакчымын. Сиздердин биз менен болгон убактыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу менин каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүн Куран паркы жөнүндөгү
маалыматтыбыз. Бүгүнкү күндү жыйынтыктоонун алдында турабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып Нургүл кызыма, Мухаммед Якут балама, Калыйбек балама чоң ийгиликтерди каалаймын, ыраазычылык билдирем. Ал эми Дубайда иштеп жаткан кыргыз жаштарына ата-энелериңерди чакырган болсоңор же чакыра турган болсоңор, сөзсүз түрдө ушул паркка алып келгиле. Анткени элибизде 1000 уккандан 1 көргөн деген сөз бар эмеспи, Нургүл? Туура эже. Туура. Чындан да чоң рахмат. Ушул мүмкүнчүлүк болуп, эми аз дагы болсо биздин жарандарыбызга, ошол эле биздин Кыргызстандагы бизди карап отурган катталуучу көрөрмандарга мен дагы ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Албетте ушул ыйкайдын келиши менен биз дагы ушундай жакшы жерлерден бир маалымат алып, бөлүшүп пайдалуу болду деп ишенем. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз менен болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Эки эжекенин айткан сөзүнө кошулам. Эгер видео жакса, сөзсүз реакция комментарий калтырып кетиңиз. Дубайдан ысык Салам. Салам.